Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен таныштырып, сайтқа саяхат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Жергиликтүү тургун Өмүрбек Бабанов таласка 2000 сомдон акча таратып, элди чогултууда. Өмүрбек Бабанов таласка 2000 сомдон акча таратып, элди чогултууда. Бул тууралуу Талас облусунун тургуну социалдык баракчасына жазып чыкты. Бабанов таласка 2000 сомдон акча таратып, элди жыйнатты. Руслан Казакбаев Көксай, Кайнар Чолпонбайга, Мирлан Жээнчороев Грозный, Киров жана Шекерге, Кенжебек Бокоев Арал, Манас жана башкаларга команда бериптир. Элди алып чыкты. Мен уктум, далилдер бар. Эл көп чыкса таласты басабыз, кийин Бишкекте пландашкан деп билдирген тургун. Депутат Толкунбек Абдыгуловдун 400 000 сом маяны алып жатканына жинденди. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов айына 400 000 сомдой акы алып жатат. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев билдирди. Анын айтымында Улуттук банктын башкаруучулугунун мүчөлөрүнө эмгек акы катары 2020 жылы 27 миллион 960 000 сом бөлүнгөн. Буга маяна жана башка бардык төлөмдөр кирген. Эгер бул сумманы башкаруучулуктун 7 мүчөсүнө бөлүп эсептесек, айына 332 857 сом алып жатканы белгилүү болот. Буга иш сапар жеке автоунааларынын чыгымдарын, айдоочуларынын маянасын башкаруучулуктун мүчөлөрүнүн жана үй бүлөсүнүн эс алуусу үчүн төлөнгөн акча кошулган эмес. Иш жүзүндө төлөнүп жатканын эсептесек, демек Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловго айына 400 000 сомдой төлөнүүдө, деди депутат. Ошондой эле ал башкаруучулуктун мүчөлөрүнө турак жай алуу үчүн жеңилдетилген кредиттерди 2-5% менен 15 жылдык мөөнөткө алышканын белгиледи. Аны менен катар депутат буга чейин үй сатып алууга Абдыгуловдун Улуттук банктан алынган насыясын кечип салганда депутаттардын күчү менен кайра кайтарылганын эскертти. Осмонов айыппулду 50% жеңилдик менен төлөө мөөнөтүн 40 күнгө узартууну сунуштады. Жол эрежесин бузуу боюнча салынган айыппулду 50% жеңилдик менен төлөө мөөнөтүн 15 күндөн 40 күнгө жылдыруу керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Осмонов билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн парламентте айыппулдардын суммасын 70%га чейин азайтуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Кээ бир кесиптештерибиз 30 күн деп атышат. Бирок кеминде 40 болбосо 60 күн кылыш керек. Себеби учурда берилип жаткан 15 күндүк мөөнөт айлык алганга чейин жетпей же нары же бери эмес болуп калат экен. Ушундай кылып оңдоп келгиле, анан биз экинчи окууда колдоп берели. Эгер 40 күн кылбасаңар, биз бардыгыбыз каршы чыкканга аракет кылабыз, деди Осмонов. Андан соң Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев бул сунуштар эске алынарын айтты. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө айдоочу жол эрежесин бузган үчүн салынган айыппулду 15 күндүн ичинде төлөсө суммасы 50%га кыскарат. Депутат Өмүрбек Бакиров коопсуз шаар долбоору бизнес жасай турган программа болуп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 10 июнда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Эртеден бери коопсуз шаар долбоору боюнча сөз болуп жатат. Бул коопсуз шаар долбоорунун шы тамгасына окшобой жатат. Бул долбоор бизнес жасай турган программа болуп жатат. Карапайым элден айыппулдарды чогултуп жатышат. Бардык жерде камералардын системасы бир болуш керек. Ошондо кылмыштуулук 2 мүнөттө ачылат, дейт ал. Фейсбуктан бошобой койдуңуз, жумушуңузга жоопкерчиликтүү мамиле жасаңыз. Депутат Жээнчороев вице-мэр Ырсалиевди сындады. Бүгүн 10 июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Жээнчороев Бишкектин вице-мэри Жамалбек Ырсалиевди сындады. Депутат коопсуз шаарда Бишкек шаарынын мэриясынын миссиясы эмне деп сурады. Жазында мэрия каражатын таркатып, сугарып өстүргөн жерлерди кайта кесип берип атат. Ошо жерде жана орундарга. Айымчаларды жаңы жерди караса болот да, же жанагыларга жармаштырып караса болот да, асфальт бузуп, жаңы гранттар менен келген каражатмен келген асфальттарды бузуп, жана установкаларга берилип атат. Сураган жеринен берип атат. Мындай бизде бир негиздеме жокпу экономикалык? Жалаң гана төгүлмен эле жүрөт. Пиарщиками, только пиарщиков набрали в мэрию. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоевдин этика тууралуу айтканы депутат Шайлообек Атазовду чычалатты. Эл өкүлү бүгүн парламенттин жыйынында министрден коопсуз шаардын камералары коюлган жерлерде жол чейиндери сызылып, белгилери коюлуп, бүт шарттар түзүлгөнбү деп сураган. Максаттарын аткарыппы дейм ошол мекемелер? Муну тиешелүү өз алдынча бийликтен сураш керек. Сурабайсызбы, сиз эмне кылып отурасыз ал жерде?
Мен сизден суранам, мындай сурооңузду этикага байланыштуу сурасаңыз. Сиз мага этиканы үйрөтпөңүз, мен сизден сурап атам. Эл өкүлү катары. Мен сизден суранып атам деп айттым. Эске үйрөткөн жерим жок. Бул биринчиден. Сиз Экинчиден кол алдыңыздагы азыр мына биздин коллегабыз туура айтты. 25% алып доляда отурган мекемелер шарттарды түзүп бериппи дейм. Ошол жол белгилери боюнча, башка чиймелер боюнча өздөрү алган доляга тиешелүү. Мен сизден сурап атам, ошону сурадыңызбы? Шарттарды түзүп бериппи элдерге, айдоочуларга? эми бул жол коопсуздугун караган ички иштер министрлиги жооп берсин. Канчалык ошол деген каражаттар жана шарттар түзүлүп бергени тууралуу. Ошон үчүн өкмөт дебең эми, Кабмин деп айттыңыз азыр жаңы конституция. Кабминдин өкүлүнө мен этикалуу суроолорду берип атам да. Эми бизде этичныйлар аябай көп экен Кабминде. Ошон үчүн мамлекетибиз катуу өнүгүп атат да. Этичный болуп столду кучактап отурасыңар, бул жакта элдин чөнтөгүн кактап. Парламенттеги депутаттардын мушташы. Боливияда депутаттар жыйын учурунда массалык түрдө мушташып кетти. Уруш ички иштер министрлигинин жетекчиси 2 жыл мурдагы мамлекеттик төңкөрүш боюнча айтып жатканда чыккан. Парламентарийлердин бул кылыгын Пагина Сиета порталы өзүнүн YouTube каналына жүктөдү. Портал министрдин билдирүүсү оппозициядагы депутаттардын кыжырын келтирип, бир дагы аткаминердин позициясына макул эместигин айтып кыйкырышкан. Нааразычылык жараткан чиновникти социализмге карай деп аталган бийликтин партиясы колдоп чыккан. Кадрдан чапчылашкан парламентарийлердин полдоо жатканын көрүүгө болот. Алардын арасында урушкандарды ажыратууга аракет кылгандар болгон. Акыры чыдабай кетти. Айтор ажыраткандардын катарында жүргөн Татьяна Аниес менен Мария Аланкова аттуу депутаттар бири-бирин чаштан алганы видеого түшүп калган. Мындай окуядан кийин парламенттин жыйыны токтотулган. Табалды Тилаев. Кыргызстандын жүк ташуучулары Казакстан аркылуу өтүү үчүн $5000 төлөшөт. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Казакстандын аймагы аркылуу транзит үчүн акча төлөөгө аргасыз. Бул тууралуу депутат Табалды Тилаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал министрлер кабинетине көйгөйдү чечүүнү тапшырды. Транспорттук компаниялар мага кайрылышты. Казакстан аркылуу өткөн транзиттик транспорттун кыйынчылыктары уланууда. Ар бир унаа үчүн алар бажы кызматкерине жана коңшу мамлекеттин башкы кызматтарына $4-5 төлөөгө мажбур. Маселени чечишибиз керек. ЭАЭПтин алкагында кандай иштер аткарылып жатат, деди ал. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу тергөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.